Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Биз азыр Медина шаарындабыз. Медина шаарындагы Куран басма үйүндөбүз. Ушунча адамдардын бардыгы ошол Куран китеп алганы келип отурушат. Караңыздар, канча кезек. Нур Султан деген жигит. Бүт Кыргызстан делегациясы караңыздар, бүт дүйнө боюнча келип отурушат. Ушунча адам. Бир жагы эле. Тетиги жагы. Бул максат деген жигит. Аксакалыбыз. Биздин делегация. Качыз келатат, тиги жакта. Караңыздар, канча. Бул түгөнбөгөн кезек да. Мен таң калтырганы. Шундай эле таң калтырганы ушул болуп атат. Китептин баарына жетип атканы. Ушунча адам. Бул жерде Куран басылат экен, өтө сапаттуу басылат дедиңиз, туурабы? Өтө сапаттуу басылат. Анан ошон үчүн адамдар атайын келишет экен, биринчиден кандай иш болуп атат. Ал процессти көрбөсө деле кирет экен, ушул жерден басылат экен. Бул атактуу басмаканалардын бири дейт. Ушул жерден китептерди алып кетет экен. Качан көрсөң ушундай кезек, бирок баардыгы жеткенде таң калып атам. Мына береке деген ошол. Замзам деле бир аз эле суу, туурабы? Бирок ал деле баарына жетип атат, китеп деле баарына жетип атат. Анан эң кызыгы, бул жактан уй деле көрбөдүм, кой деле көрбөдүм. Бирок кайсыл дүкөнгө кирбе, айран сүт кенен экен. Бул деле берекенин белгиси. Жайлоолору жок, жайыттары жок. Мал жайган кайсы эле. Чыгылып эки пайгамбар дуа кылганда, бири Мекке үчүн Ибрахим алейхиссалам, туурабы? Медина үчүн Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылган, ошон үчүн берекенин белгиси. Кандай дедиңиз? Туура, берекелүү шаар. Мына ушул Мусхафтын Куран басмакананын өзүндө эле жылына 18 миллион Куран басылып чыгалат экен. 18 миллион. 18 миллион. Анан 2013-жылкы статистика боюнча ошол 83-жылдан баштап, 85-жылдан баштап 2013-жылга чейин 300 миллиондон ашуун Куран басып чыгарылыптыр. Канча? 300 миллион. Канча жылдын арасында? 85 болсо 15, баягы 85 жылдан бештеп 27 жыл ичинде 300 миллион Куран. Бул жакта басма табактар аябай иштейт го, Ооба. Мекке, Медина мечиттер, Меккедеги Харам мечити, Мединадагы Набави мечитинин баардыгы ушул жердин Курандары менен толтурулат. Дүйнө жүзүнө таркатылат, баардык университеттер болсун, медреселер болсун, баардык жерге таратылат. Анан ошол азыркы королдун өтүп кеткен атасы, мархум Малик Абдулазиздин доорунда курулуп, ошонун атынан курулган жана ошонун атынан ар бир келген умрачыга бирден Куран китеп белек берилет экен. Ошол соо жетип турсун, ошолор окуп соонуга жетсин деген үмүт менен. Устаз, бир деген айтып койсоңуз, азыр кээ бир адамдар намазды, келмелерди, сүрөлөрдү, аяттарды өзү деле тамга менен жаттап алып атпайбы? Курандар жөн эле көргөзмө катары турат да, үйүндө бар, бирок окулбайт. Ушул Куран окуштун фазилети боюнча бир аз айтып берсеңиз, кайдасы, сообу, бул дүйнө акыреттеги шарапаты, берекеси жөнүндө. Ооба. Биринчиден, шарият жагынан алып караганда, ар бир момун мусулман Куранды арабчасынан окууга үйрөнүүгө милдеттүү. Мүмкүнчүлүгү жетпей, карып калды, башка болду, такыр эле мээсине кирбей калган адамдарга эми айла жоктон намаз окуй калбасын деп туруп, мейли кантип болсо да жаттаңыз деп алымдарыбыз айтканы менен, өзөгүндө Куранды арабчасынан окуп жаттоо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранда ким Куран окуй турган болсо, ар бир калима үчүн 10дон сооп алынат деген да. Деп туруп, мен алиф лам мимди бир калима дебеймин. Алиф бир харф болсо, лам, анан мим бир харф. То есть алиф лам мимди айтканда, Угулуш керек. Алиф лам мимди айтканда уже 3 калима болот дагы, ар бирине 10дон 30 сооп берилет деген. Ошондой эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде кимде-ким Куранды такалып окуса, кыйналып окуса, анын сообу шар окугандардан көрө 2 эсе көбүрөөк болот деген. Ошондуктан эми бул айрыкча араб эмес элдерге каратылып айтылган хадисте, экинчисичи ошондуктан Куранды окугандын сообу көп. Ар бир анын ичиндеги тамга үчүн 10дон сооп жазылса, араб эмес элдер такалып, кыйналып окугандар ар бир тамгасы үчүн 20дон сооп алат. Ошондуктан Анан тактагы үйрөнүш. Бизде бир х болсо, буларда хасы бар, хосу бар, хасы бар, туурабы? Коф өзүнчө, ко. К өзүнчө. Ошондой эле айын деген тамга бар. Ооба. Ошон үчүн аларды биздин тамгалар менен так бериш мүмкүн эмес. Тыбыштарын дагы туура үйрөнгөнгө аябай маанилүү, туурабы? Ооба. Куранды маанисин бурмалап окуган адам ыйманы бузулуп калат дешет. Эми ал атайлап
Куранды маскаралоо үчүн маанисин бурмалап окуган адамдарчы. Бирок билбестиктен улам ката окуса албетте Аллах таалам тооба кылса кечирет, бирок үйрөнүүгө, туурасын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү жете туруп дагы катаны кайталап жүрө берген адамдардын абалы оор болуп калат. Ошондуктан ар бир адам арабчасынан окууга милдеттүү дегендин мааниси ушул жерде. Биз билбестен тыбыштарын туура эмес чыгаруу менен сөздүн маанисин, аяттын маанисин башка жака буруп коюшубуз мүмкүн. Жаңы үйрөнүп аткан адам кечиримдүү, бирок мүмкүнчүлүгү жете туруп дагы каталарын оңдоого аракет кылбаган адамдар албетте жооп берет акыреттечи. Анан бизде мен мүмкүнчүлүгүм жетпей атат деген адамдардын көбүнүн эле айткан жүйөсү орундуу эмес. Анткени бизге керек экен телефонду үйрөндүк, бизге керек экен Инстаграмды үйрөндүк, интернетти үйрөндүк. Керек нерсени үйрөнүп эле атабыз, ата бабаларыбыз билбеген нерсенин баарынча. Ошондуктан муну деле керек деп кабыл кыла турган болсок, бат эле үйрөнө алабыз. Көпчүлүк адамдар ошол керек деп билишпейт атат окшойт. Мага керек деп тил менен айтканыбыз менен чын жүрөктөн ошону каалашпай атат окшойт да. Бул баягы манас эпосын үйрөн десе, ың тамгалары жок орусча үйрөнүп алган деле бир кеп да. Өздөрүнө балким туура көрүнө берет, бирок бизге ал туура көрүнбөйт. Ошол эле мезгилде эмне үчүн арабчаны сөз үйрөнүш керек деп ойлогондор бар экен. Медиктер деле медицинаны так үйрөнүш үчүн биринчи латин тилин сөз үйрөнүшөт. Азыр колдонулган тил болбосо, терминология, түшүнүктөр ошол тилге байлангандыгына байланыштуу. Андан кийин юристтерде дагы латин окугу, латин тили аябай маанилүү. Анткени эл аралык системада терминологиялар бирдей болуш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол сыяктуу эле нерсе, ошон үчүн мына Иорданияда окуган, Египетте окуган биздин устазыбыздын маалыматын берген кеңештиктүүңүздар. Ошон үчүн окуйлу, ал жөн эле үйдө көргөзмө болуп тура бербесин. Эң башкысы ошол. Чоң рахмат.